Коронавирусқа каршы эмдөө чет өлкөгө чыгуунун шарты болбош керек. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун расмий өкүлү Тарик Яшараевичке шилтеме берүү менен чет элдик басмалар жазышты. Маалымат кылайык, дүйнөгө COVID-19га каршы вакциналар бирдей жетмейинче эмдөө саякаттын шарты боло албайт. Яшараевич белгилегендей, өлкөлөргө карата басмырлоонун башка пункту кошулбашы керек. Ошого карабастан ТСУ вакциналардын санариптик сертификатын киргизүүнү колдойт. Уюм учурда бул багытта технологиялык чечимдердин үстүндө иштеп жатат. Интернет айдыгында Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев Россиянын жаран деген маалымат тарады. Анда Кыргызстандын мыйзамдары боюнча анын мамлекеттик жана муниципалдык кызматы аркалоого укугу жок деп жазылган. Мэрдин милдетин аткаруучунун өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок анын кеңешчиси Азамат Абсатаровдун айтымында мындай маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул маселе 2018-жылы дагы көтөрүлгөн. Депутат Ирина Карамушкина Таалайбек Насирбекович Россиянын жараны экенин парламентте айтып, соц тармакта талкууланган. Мындан улам тиешелүү кызматтар Россияга сурам жөнөтүп, бирок маалымат тастыкталган эмес. Насирбекович Кыргызстандын эле жараны, ал эми Россияда 15 жылда иштеп келгени чын, деди Абсатаров. Эске салсак, Таалайбек Сарыбашев 2 август күнү Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ага чейин Ош шаарын жетектеп турган. Нөшөрлөп жааган жаамгырдан улам Жалал Абад облусундагы айылдардын биринин жолу дарыяга айланды. Бул тууралуу окурман билдирип видео жиберди. Кадрдан чындап эле сел жолду жууп кеткенин жана анын агымы дарыянын элестерин көрүүгө болот. Саат 7:00 жамгыр катуу жаай баштады. Ал эми 7:24 сел жүрдү. Окуя Аксай районуна караштуу Кызыл Жар айылында болду деп жазды окурман. Эске салсак, буга чейин Кыргыз Гидромет шашылыш билдирүү тараткан. Ага ылайык 6-8 август аралыгында тоолуу аймактарда жаан катуу жаап, сел жүрүү кооптуулугу бар. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун ушул жылдын 5-6 августунда Түркмөнстандагы Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдүү жолугушуусуна катышуу үчүн барган иш сапары жыйынтыкталды. Президент 6 августта Бишкек шаарына кайтып келгенин президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашты. Консультативдик жолугушууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери региондогу өлкөлөрдүн саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыгына маанилүү аспектилерин талкуулашты. Мындан тышкары, эл аралык өнүктүрүүнүн маанилүү темалары боюнча конструктивдүү диалог болду. Садыр Жапаров өз сөзүндө энергетика тармагындагы өнөктөштүк үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл буруп, регион өлкөлөрүнүн ортосундагы соода байланыштарын өнүктүрүү жана экспорттук, импорттук операциялардын көлөмүн көбөйтүү зарылдыгына токтолду. Транспорт, коммуникация жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле лидерлерди коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы биргеликте күрөшүүгө чакырды. Консультативдик жолугушуунун жыйынтыгында Борбор Азия мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу жолугушууларды жүргүздү. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Региондогу туруктуулук боюнча пикир алмашты. Өлкөлөр ортосуна өз ара түшүнүшүүнүн, урмат сыйдын жана ишенимдин жогорку деңгээлин белгилеп өтүштү. Андан соң өлкө башчы региондогу өлкө лидерлери менен биргеликте Борбор Азия өлкөлөрүнүн өнөр жай товарлары жана улуттук тамак аштары көрсөтүлгөн эки көргөзмөнү кыдырышты. Белгилей кетсек, Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун алкагында Борбор Азия өлкөлөрүнүн аялдарынын диалогу жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык форуму болуп өттү.